Дагы да салам алейкум, кадырлуу кыргыз элим. Биз өзүбүздүн жолубузду улантуудабыз. Бул жол ушул жерде кетип бара жаткан бешөөбүздүн эзели багы аталарыбыз баспаган жол экен негизинен. Жол жаман деп айткан, бирок бир кыйла мынчалык оорураак акыбалда экенин билген эмеспиз. Сол тарабына өзүңүздөр көргөндөй бийик кылып жакшы жолду жасап жаткан экен. Бул жолдон жогорураак, бийигирээк деңгээлде көтөрүп биз баамдагандай 100-200 чакырымдай жол жүрүп койдук. Ошол 200 чакырым тең аң сайга бөлөнгөн жолдор экен. Жолдун баарында казуу, трамбовка, жайгаштыруу иштери жүрүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй эле Казакстандын дагы да ээн таласында кетип бара жатабыз. Учу көрүнбөгөн кара жолдун үстүндө мынакей казак боордоштор, бир туугандар жол салып жатат. Жолдору байсалдуу жолду болсун, ак жолтой жолдору болсун, бөөдө кырсыктар катталбаган жолдор болсун деп жакшы жашаганга бөлөйлү. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей жолдо иштеген инсандар өтө кыйын экен. Бул кишилерге деле көрүп атасыздар, машина титиреп, жолдун баары аң дөң. Дагы биздин Кыргызстанда жолдор жаман деп ыйлайбыз, бирок биздикине караганда Кудайга шүгүр экен. Биздин жолдор ар кайсыл жери багы жыртык носкидей болсо, бул жердики болсо эмне деп айтсам дагы болот, асфальт шифрдай эле экен. Сай-сайга бөлүнүп калган көбүнчө багы оор жүктөрдү ташыганына байланыштуу. Алмата менен Астананын ортосунда негизги жол болгондуктан оор жүктөрдү көбүрөөк ташып, жол күн ызыкта асфальт ээрип, ылдый өйдө кирип чыгып кеткен жолдор экен. Биз дагы да эскертебиз, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу биздин көрөрмандар. Биз Караганда шаарына, Караганда калаасына сапар алып баратабыз. Абадан FC турнири болот 18 июль күнү. Ошол жакта биздин кыргыздын эр жигиттери беттеш өткөрөт. 1100 километр аралыкты ошол автоунаа менен басып өтөбүз. Кудайым буйруса, Ник Рамазандын Lexus менен артыбызда эки жигит дагы да келатат, байкуштар. Алдары кетип, салмагында жеңилдетип кармап келишип атат. Бирде уктайт, бирде ойгонот, каруулары кетип калышты. Бул жерде Ник Рамазан экөөбүз эле, анан агай үчөөбүз эле кичине сүйлөп бабылдап келип атабыз. Калган бул эки жигитке чынында эле оор. Эшикте күн ысык, күндүн ысыгы 45 градус баруго деп айтсак болот. Себеп дегенде машинанын муздаткычы абаны салкындатканга жетишпей жатат. Мынакей кадырлуу кыргыз элим, бир гана кыргыз элибиз үчүн, сиздер үчүн кыргыздын байрагын ушундай алыс жерде намызына камчыга сап болуп, кыргыздын желегин көтөрүтөйлү. Ушундай алыстыкты, аралыкты, канча деген кыйынчылыкты өзүбүздүн жоон терибиз менен сезейли. Эр жигиттерлер, биздин кыргыз спортчулары, анын ичинен мушкерлер кандай кыйынчылыкты басып өтөт, кандай кыйынчылыктын артынан ушул октагондун ичине, килемдин үстүнө чыгат. Ошонун баардыгын кыргыз элинин алдына сиздерге тартуулап, багы миң уккандан бир көргөн артык дегендей спорт мейкиндиги көрсөтүүсү сөз менен эмес, ушунун баардыгын иш менен көрсөтүүнү туура көрдүк. Өзүбүздүн керт башыбызды эмес, кыргыздын журт башы үчүн, кыргыздын эр жигиттери үчүн кылымга каршы жакшы иштерге
бүтүндөй бардыгыбыз себепкер болойлу деп аттанып сапар алып баратабыз. Андыктан дагы да ниет кылыңыздар, дуа кылыңыздар кыргыз элим. Жеңиш менен кайтайлы. Кудайдын кулагында, пенденин оозунда дейт. Жакшы сөз, жакшы дуалар сөзсүз түрдө кабыл болот. Башкы сөз жол менен башталды эле, аягында ошо менен бүтүрөйлү. Бирок казак бауырлар, бир туугандар, мекендештер, биз азыр көп эле жолду жүрүп койдук, бирок бул жолдун баардыгы жазылып атыптыр. Кыязы быйыл бүтөт окшойт. Биздин Кыргызстандагыдай, Кыргызстандын жолундагыдай казылып 3 жылга, 4 жылга калып калбайт окшойт. Казылар менен дароо эле жолду салчыдай эле көрүнүп жатат. Күндүн ушундай ысыгында бир дагы кыбыр эткен жан жок. Башты көлөкөлөй турган бактарок жок жерде жаны тынбай элдин баары эмгектенип жатат. Баганы баамда байкап көрүп жатсаңыздар керек. Жол өтө узун, чоң жол салынып атыптыр. Кут кылсын жолуңуздарды. Мынакей көпүрө бийиктеген негизинде көп угабыз, бирок Казакстандын жолдорун, бул жолдор эмес, башка жолдорун ушул евро стандартка жакын өтө күчтүү көзөмөл кылып, анан кийин жакшы сапаттуу жолдорду салат деп. Дал ошондой жолдордун бири салынып жатса керек. Биз дагы деле ушул чыйыр жол менен акырындап кетермекпиз. Жол арытып, күн карытып, ар бир аткан, ар бир күндүн атары, ар бир күндүн батары бар дейт. Ошентип бүгүнкү биздин аткан күнүбүз батарына жакындап калды, кыргыз элим. Дагы да биз бардыгын сиздерге чагылдырып беребиз. Муну көргөзүп жаткандын себеби мынакей Кыргыздын ушундай эр жигиттери, эр азаматтары кандай кыйынчылыкта кетип баратканын, кандай кыйынчылыктын артынан сиздерге кыргыз элиме жеңиш алып келерин көргөзүү үстүндөбүз. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу. Сиздердин кызматыңыздарда мен Токтомуш Жекшенбай уулу болдум.